Урматтуу министрдин орун басары, сизден сураныч, биз чара көрүбүз, жазалайбыз деп атасыздар, жазалабаңыз. Эмнеге билесизби? Себеп дегенде сиздерде жазалаш үчүн бардык жазалаш керек. Бүт бардык кагаздар расмий тилде жазылат. Анан бир байкуш ошол жерде же бир кыз отурат, же бир эже отурат, болор болбос акчага. Котормочу деп койгонсуңар, жазып келесиңер да алын үйүп коесуңар, бечара колунан келишинче которуп берди да. Ага рахмат айтыш керек. Андан көрүп мына биз расмий тил бар, мамлекеттик тил бар, ар бир ошол жерде иштегендер эки тилде жазып, эки тилде окуп, эки тилде иштеп үйрөнсүн. Ошого кам көрүңүз. Бирдеки болсо эле жаза берип коесуздар. Мен билем, ал болор болбос бир 10 миңге жетпеген акча менен отурат ошол котормочу. Анан бирдекени мындай чампалап келесиздер да алдына, сенин ишиң которуп кой дейсиң, байкуш үйүлгөн кагаздардын алдында отурат ошол киши. Мен сизге кепилдик берем. Ошон үчүн жазалабайлы, мындан тыянак чыгаралы. Анан тилди да абайлайлы. Котормочу башка, тилмеш башка. Толук кандуу деген бул кыргыздын сөзү эмес, полнокровныйды ошол штамп менен которуп койгон. Ошол сыяктуу кызматтык иттер деген, кызматтык максатта үйрөтүлгөн иттер деп которосуздарбы? Бир жол жоболдорун табыш керек да. Бул эми бизге чоң сабак, деги эле ушу тил саясатында болгон бүгүнкү биздеги мээлүү мамилени көрсөтүп турат. Ошон үчүн жазалабаңыздар. Мен мисалы колдоп берем, анткени Өзбекстан менен мамиле бул приоритеттүү мамиле. Бирок кийинкиден баштап тыянак чыгарыңыздар. Ар бир кызматкер эки тилде жазып, эки тилде сүйлөп, эки тилде иштеп үйрөнсүн. Чоң рахмат. Рахмат.